Эле дүнүйө тарыхынан Араб жарым аралында пайда болгон мусулмандардын чакан бир коому көп өтпөй тарыхый масштабта бир ашып барса 30 жылдын ичинде дүнүйөгө өзүнүн ордун кое алды. Дүнүйө жаңы чыккан, жаңы бир тартип, жашоо образынын алдында туруштук бере албады. Ага багынды жана аны сүйүп калды. Мусулман барган жеринин сүймөнчүгүнө айланды. Бүгүнкү тарых эмне деп айтпасын, чындыгында ушундай. Мен бир эле элемент айтып берейин. Мусулман аскерлери Европага киргенде, Европа мусулман аскерлеринин таасирленгенин азыркыга чейин жашырбайт. Алардын адебинен, алардын аялдарга болгон, туткундарга болгон, мүлккө болгон, бөтөн элдин экономикасына болгон мамилесинен таасирленгенин азыркыга чейин жашырбайт. Бул бир эле элемент. Мына ушундай алдуу мусулман Аллахтан алган духу менен жер багындырган, интеллекти менен жер багындырган мусулман курал менен эмес, муну жөлө келтирейт. Адамдардын жүрөгүн өзүнүн кубаты менен багындырган мусулман бүгүн алсыз. Эң алсыз катмар бүгүн мусулман. Бүгүн мусулман кыянаттык кылат, сөзүндө турбайт, алдайт кээде. Жашоосу толук арамда. Ага бирөө ишенбейт. Эмнеге? Себеп алсыз. Эмнеге бүгүн мусулман алсыз? Мусулман Аллах Тааланын, капыр эмес, мусулман Аллах Тааланын китебин колтуктап жүргөн адам. Анын китебин 5 убак кайталайт. Анын алдында 5 убак турат, капыр турбайт, мусулман турат. Колун жайып, ыйлап, зарлап, дуа кылат. Бирок эмнеге кор жашайт? Себеп алсыз. Эмнеге? Эмнеге бүгүн мусулман алсыз? Логикага ылайык, жаратуучу менен түздөн түз байланышкан адам кантип алсыз болсун? Президенттин эшигин какпай ачып кире алган адам кантип алсыз болот? Президенттин эшигин. Ал эми мусулман президентти эле жараткан жаратуучунун дарбазасын тыкылдатпай кирип барат 5 убак намазында. Эмнеге алсыз? Жооп бере беле. Демек ал Аллах менен болгон байланышы алсыз. Демек, дини менен болгон байланышы өтө алсыз.